Турцияда кыргыздар чогулуп атат жана биздин бир тууган кыргызды атып алган. Байке түшүп калды, чалышмаңыз. Кыскасы, мондай болду. Эртең менен биз менен чогуу чыккан ал болот. Эртең менен чогуу чыгып, күнүнөн барып туруп, биз бияка кеткенбиз, биз МС Арансияда иштейбиз. Ал болсо Ломбиште иштейт. Бирок сервис менен берден бизге келип кетип турчу. Анан ал баланы бияка которуп беребиз деп жаткан. Бияктын инсан кайнаклары. Ошону которбой койду. Аялы биякта иштечи. 2 күндө которуп беребиз деген 2 күн эмес, мынакей 2 жумадан ашып кетти, которгон жок. 1 ай болду. Башты 1 айга жакын болуп калды. Дагы деле которгон эмес. Анан кийин бүгүн ошо аял менен аял калган, өзү кетип, жолдо баратып, ылдый кеткен, биз үйдө кеткенбиз. Ошо менен биз кетери менен эле 5 мүнөт убакыт болуптур, артынан барып атып кетти. Анан бизге атканын көрсөткөн жок. Бала ок жеп, где-то бир 30 метрге чейин кан чууруп, артынан кан барып жолдун ортосуна барып туруп кулаган гана видеосун көрсөттү. Урматтуу биздин посольствонун элдери, бизди бияка жиберген элдер, агентстволор, бизди бияка жиберип атканда минтип алдабагыла. Бизге айда алып беребиз деп каяктагы бир жомокторду айтпагыла. Бизге жашынакай кылып жибергиле. И ошол жиберсеңер, ошо жибергендей кылып туруп бизге услуган түз бергиле. Услуган түспөгөндөн кийин бизге мөтө алдабагыла. Бизге айткансыңар, бияка келгенде баары сонун болот, ложманыңар сонун болот, отелиңер жакшы отель, 5-звездочный отель, ложманыңарда бүттүгү иштейт дегенсиңер. Эч нерсе жок. Кыскасы сервис деген жок. Жарым сааттык жолго жөө барып жөө келебиз. Эгер мындай бизге сервис бергенде мындай случай болмок эмес. Ошо сервистин жогуна мынакей ушундай атуулар болуп атат. Өткөндө Кыргызстанда түрк менен кыргыздар мушташканда, биякта да мушташ болду. Биякта да биздин кыргыз балдарды Азастан жүргөн, 2-ден 3-төн жүргөн балдарды 2 эмес 3 жолу сабап кетти. Биз ал балдарды көрбөй калдык. Берде ушундай улуттук, кыскасын айтканда улуттук согуш болуп атат. Балдар түрктөр менен кыргыздар мушташ болуп атат. Ошонун айынан мынакей ушундай ситуацияга жетип атабыз. Ошону биздин посольстволор жакшылап карап койгулачы. Силерден суранычы. Муктар ошол мынакей ушул жака кетип, жок болду, өлдү, муктарлыгынан айрылдык. Эми ушуну жашынакай кылып элине жеткизип бергиле. Ата-энесине жашынакай кылып ошо өлүгүн жашына апарып бергиле. Сойгузбай ошол мойдон апарып бергиле ата-энесине. Кыргыздар колдон келсе келбей эле койгулачы деп элечи. Будан кийин мен айтарым да, кыргыздар бияка келбей эле койгула. Биякта бүттүгү жомок. Рас, мен эң мурунку жылы келгем, Анталияга келгем. Анталияда жакшы болгон. Мен ошондой экенин элестетип келгем. Аланияда кыскасы мынакей жок. Ломбиште иштеген мынакей, мына тарткылачы мына. Жарымысы Ломбиште иштейт. Жарымысы 3 отелде иштейт. МС Арансия, МС Махпери, МС Парк деген отелде иштейт. Бирөөүндө да условия жок. Бардыгын алып келип туруп кара жумушка тыгып койгон. Эч кандай условиясы жок да, бирок ба требованиясы абдан күчтүү булардын. Колуңардан келсе болду, будан келбегиле. Турция дегенди унуткула болду. Мен силерге айтарым ушул. Посольство жакшылап кармагыла, карагыла биякта кыргыздарды. Биякта эмне кылып жүрсүңөр билбейм. Канча адам өлүп атат, канчалар жарадар болуп атат. Эч бирөөүндө кыймылдаган жоксуңар, эч бирөөнү иш козгогон жоксуңар. Мен айтайын ушул. Фирманын ногу Агемгек, ногу Атлант КЖ деген фирмаларды жапсын. Амбак консалтинг жапсын. Вообще Кыргызстанда фирманын баарын жаап салыш керек. Бияка ногу отелдерге жиберген агентстволордун бардыгын жапсын. Жапсын э. И анан кийин ушуга ушундай себепкер болгон адамдардын бардыгы жооп берсин, жоопко тартылсын бул. Гарантия жок. Гарантия жок биякта уже. Кыргыздарда Турцияда абайлардын эртерээк кеткен аракет кылып, Турцияда өстүм экен деле. Ошондой кылыш керек болуп калды бул. Эми мындан кийин баарыңар жабыла жүргүлө, биримдиктүү болгула.
Менин айтарым ошол. О, байке ушул жана